Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынан сатыла турган 8 сотук жер тилкесиндеги 5 бөлмөлүү үй, андан сырткары 3 бөлмөдөн турган временкасы бар, багы бар үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Сулайман Тоо тараптан келген болсоңуздар, анда Кооператив көчөсү менен Алишер Навай көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан мына бул Эгербел жана Ак Сарай кафесине бардыңыздар, билесиздер. Ак Сарай кафесинин жанынан ушул мен көрсөткөн жол менен түз чыгып 200 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, Дасов автошколага келесиздер. Ошол жерден даректи толук түшүндүрөмүн. А сиздер мындан Барсбек круговой тараптан дагы бери келсеңиздер болот тугандар. Келе жатасыздарбы? Мына биз дагы келип калдык. Түз эле келсеңиздер, мына бул автомектеп Дасовка келип калдык. Дарбазасынан түз кирип бара бересиздер. Бир 100 метрден кийин 3 кабаттан турган имараты турат. Анын артына өтүп, жанагы сиздерге сатыла турган жерди, үйдү тартып көрсөтөбүз. А бул жактан дагы келсеңиздер болот. Миллион маркетинен өтүп эле Керметоо мектебине жана Жомок садигине бурулган жол менен келип туруп, андан бери оң тарапка бурула бересиздер. Ушул жерден кирип барсаңыздар дагы болот. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы Досовду бардыңыздар, билесиздер да. Ушул Досовдун 3 кабат имаратынын артына өтсөңүздөр, ушул жер сатка коюлду. Жүрүңүздөр, сиздерге көрсөтөйүн. Бул жактан дагы бир ход бар экен. Ал жактан эми уна кирип барат, гараж. Эми жүрүңүздөр, аны ичкериден дагы сиздерге көрсөтөбүз. Ушул ход аркылуу кирип келсеңиздер, бул жакта дагы чоң үй, бул жакта временкалар, тапчандар жана бак бар. Эми урматтуугандар, ушул жер үй тууралуу сиздерге толук маалыматтарды азыр ээси менен биргеликте бермекчибиз. Ээси менин жанында турат. Жеке саламатсызбы? Саламатсыз. Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Жериңизди, үйүңүздү сатка коюп турсуз. Көрүүчүлөрүбүзгө бир катар бир четинен баштап таанышайлы. Кандай дейсиз? Мына бул имаратыңыз, үйүңүздү акырында тааныштыралы. Бул жакта бак дарактарды, курулуштарды тааныштырып өтүп, Жакшы. Бул жериңиз канча сотук жеке? 9 сотук берди. 9 сотук. Документальный. Да, документ. Кызыл китеби барбы? Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар экен, урматтуугандар. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, тапчан, сөрүчө деп койсок дагы, тапчан эми навес деп коеюн. Бул жерге тапчан койсоңуздар дагы болот. Стол устулдар бар экен. Бул жерде кечиндеси чыгып, салкында чайды чайпап олтуруп, ушул жерде кофе ичесиздерби, сүйлөшүп олтурганга жакшы экен. Андан өтсөңүздөр, бул жакта временка бар экен. Бул имарат эми мурунураак окшойт, Бир 15-20 жыл болуп калгандай. Да, 20 жыл болду. Ана жүрүңүздөр, сиздерге көрсөтөлү. Бисмилла. Бул оң тарапка бурула турган болсок, ошол мурунку временканын эми кухнясы. Газ плиталары бар экен, вытяжкалары бар экен. Газдар, жаратылыш газы кириптир. Бул жакта болсо раковина бар экен. Раковинадан суу чыгабы? Чыгат, суу бар. О, напор күчтүү го. Напор. Өтө сонун. Жакшы. Бул жерге ошол идиш аяк кое турган, бул жерге баягы идиш аяктарды ичкери кое турган эмеректер бар экен, мына асты үстү менен. Бул жакта болсо стол устулдар бар экен, бул жерге ошол тамак кылып отуруп тамактана турган экен. Бул пластик айнектер. Жакшы. Андан өтсөңүздөр, туугандар, бул жагы спальня экен, Спальня. 2 комната. 2 бөлмө. Кирип чыкма. Бул болжол менен свети жанабы? Мынакей жанат экен, жаркырай түштү. Бул асты пол 2 бөлмөдөн турат. Спальня болжол менен бир 5ке 4 же 4,5га 3 болгон бөлмө экен. Жакшы. Андан экинчи бөлмөгө башпага турган болсок, бул бөлмөсү дагы свет жандыралы. Оппа, мына свет жанды. Бул спальня экен. Спальня, кичкене спальня. Бул дагы бир 3ке 3,5 экен. Бул мына отопление иштейби? Центральное отопление? Центральный, отдельное отопление, времянка отдельный. Отдельный. Жакшы. Бул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мурунку ремонттолгон, акталган, сырдалган, бирок азыр эми вактылуу жашаганга болот. Актап сырдап дагы жашасаңыздар дагы болот. Эжеке, бул эми сиздер көрүп турган бул эмеректер калабы кетеби? Эмерек калса болот. Мебелдер. Калат.
Калабы? Жерде. Жакшы. Аны эми сүйлөшүп көрөсүздөр. Жок. Отдельно сүйлөшөбүз. Бошотуп алып чыгып кеткиле дей турган болсо, бошотуп алып чыгып кетет. Болбосо калат экен, урматтуулар. Андан дальше бул жака өтө турган болсок, көрдүңүздөрбү, стяжкалар коюлган. Бул временканы сырты акталган, сырдалган, бул жагы тосмолор тосулган темир менен. Эми бул жагы чарбачыл инсан окшойсуз, эжеке. Ушундай любитель. Кулпунайы бар экен. Алмурут бар, шабдалы бар, малина бар. Бул жакта сирен окшойт могул, Бу сирень, алма Сирен, бар. алма. Бул жерде дагы алма, атыргүлдүн түрү, гүлдөрдүн түрү. Хурма бар. Курма бар экен. Инжир бар. Анжир бар экен. Бул жерде смородина, карагаттар, алма. Бул жагы отун гана экен, эжеке. Отун гана. Отун гана, бул жагына дагы каалагандай пайдалансаңыздар болот экен. Жакшы. Эми андан өтсөңүздөр, бул жакта жанагы биз айткан көчө тараптан кирүүчү ход, бул гараж. Гараж. Жакшы. Бул жагына кирсек, бул жагы кандай? Жок, ичкериден. Асты кафелдениптир. Свет жанды мына. Бул жактан светтерин жандырып коелу. Бул сырткы ажаткан экен, урматтуу туугандар. Кафелденген. Бул кол жуучу раковина күзгүсү менен. Андан өтсөңүздөр, бул жагы душ бөлмөсү. Душ бөлмөдөн нары бул жакка кире турган болсоңуздар, охо, бул парканасы турбайбы? Парилка. Парилка бар. Банясы. Баня бар. Көмүр менен жылууланабы же кандай? Жок. Газбы? Жок, от менен. От менен. Отун менен көмүр саластары кыскасы иштете бересиздер. Жакшы. Көрдүңүздөр, парканасы. Бул болсо пардан чыккандан кийин бир чайканып жуунуп ала турган душ бөлмөсү. Бул жерде жанагы кийимдерди Раздевалка. коюп кое турган развелкага шкафча, темир шкафтар деп койсок болот. Жакшы. Жүрүңүздөр эми. Чыгалы. Кенен экен жериңиздер. Бул жанагы Төлөйкөн кичи районундагы 29-даректеги көп кабаттуу үй экен да. 4, 1, 2, 3, 4, 5 кабаттан турган. Жакшы, мына ушул демек бул тараптан дагы киргенге ход барбы? Отдельный вход бар, миллион магазинге. Туш, Ана Төлөйкөн жолге. Өтө жакшы. Азыр урматтуулар, мына бул үйдүн ичине дагы кирип, сиздерге бөлмөлөр менен тааныштырабыз. Караңыздар, бул жерде дагы гүлдөр бар экен. Таза суу болсо кранттан суу чыгат. Бир көрсөтүп дагы коеюнчу. Далил катары. Мана. Ойбой. Напору жакшы экен. Напору жакшы экен. Жүзүм. Мына жүзүм экен, Жүзүм. Жакшы. Жүзүмү дагы мол болуп тур. Бул жакта дагы бир жүзүм бар экен, мына. Чуть-чуть суук тийди. Суук баардык эле жерде үшүк алып кеттир. Өрүк бар экен. Гилас бул жагы. Бул дагы бир тапчан кое турган навес экен. Тетиги хотпу? Ход мына Анар Төлөйкөнгө. Бир көрсөтүп коеюн. Бул жерде смородина, андан сливалар бар экен. Кыт бар экен, караңыздар, баардык нерсе бар экен. Бул жерде өрүк бар экен. Бирөөсү пышыптыр мына жакта. Өрүк пышыптыр, сиздерге жакыныраак кылып көрсөтүп коеюн. Бул жердеги өрүк пышыптыр, бул болсо жакында дагы бир 10-15 күндөн кийин пышат. Ооруп калды уже. Охо. Бул тетиге бир 50-100 метрдей жүрсөң миллиондон чыгат экенсиң, Анар Төлөйкөн жолу. Миллион маркетин баардыгыңыздар билсеңиздер керек. Ошол жерден чыгат экенсиздер. Бул 29-даректеги дом. Жүрүңүздөр эми. Бул жактан дагы сиздерге көрсөтөлү. Бул жер кандай болуп калат ошондо? Бул навес просто. Навес. Навес. Буюм-тайымыңыздарды кое бересиздер, тамчы өтпөйт, жамгыр жааганда. Полуяны койсо болот. Бул жакка башпага турган болсок? Жерде очоккана. Очоккана. Эки очок бар экен. Чоң жана орто, кичинерээк. Ушул жерден жакшылыктарга, тояштарга аш, шорпо, тамактын түрүн жасай бересиздер. Чоң казан бар тоже. Жакшы. Коебуз. Азыр эми сезон башталды. Жанагындай салаттарды басасыздар, вареньяларды кыласыздар буюрса, отун ал жакта жана көрдүңүздөр. Ошончо отун экен. Азыр эми бул жерде бир аз буюм-тайымдар турат. Көңүл бурбаңыздар. Тамчы түшө тургандарга чейин жасалыптыр. Бул жагы кандай? Бул уч кладовка бар. Кладовка? Сарай. Жакшы. Эки бөлмөлүү окшойт,
2 бөлмөлүү. Бул жагында дагы кошумча ход бар экен да. Анда кичкене участок бар ушу. Бул эми өзүңүздөрдүн эми кошумча бакчаңыздар да турабы? Да. Ой, жаңгак бар экен урматтуулар. Бул жерде кокон гилас бар экен. Шаарда туруп урматтуулар. Кара гилас десеңиз кара гилас, кокон гилас десеңиз кокон гилас. Ашканды сатасыздар, болбосо жегилик. Бул жерде болсо малинаны көрдүңүздөр. Малинанын астын суугарып, чаап, жакшылап карасаңыздар, бул жерден дагы банкага пишип атат деңиз, э? Пишип атат. Жакшы, биз да ооз тийеличи кана. Мына. Даамдуу экен. Шабдалы бар экен бул жагында. Мына көрсөтөйүн, мына это рембытехника завод мына. Ошол жерге жакын эле турабыз ушунда. Рембытехника заводу, ошонун эле арты тарабы. Жакшы. Бул жактан түз чыксаңыздар Анар, бул жактан Кооператив көчөсүнө чыгып кетесиздер. Эгербелдин тушунан жанагы видеонун башында көрсөткөн. Тынч, салкын, өзүң менен өзүң деңиз, э? Ушундай. Ызылдаган жанагы дондун балдары жок. Домдогу. Жок, вообще тишина берди. Жакшы. Жүрүңүздөр. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип сиздерге тааныштырайын, атайын. Ошол коопсуздук эрежелери дагы сакталган. Мына ушундай темир решеткалар менен камтылган, ууру-пууру кире албайт. Кудай кааласа. Жакшы, эми ууру кирбесин. Эми алдын алып коюп койгон турбайсыздарбы? Терезелери пластик экен, чымын-чиркейлерден сакталуучу тор дагы камтылыптыр. Бүт стояшка болгон. Бул эми ылай баспайсыздар, урматтуу тугандар. Ошол эми стояшка болгону жакшы. Бул жагда болсо атүрлөрдүн түрү бар экен. Жакшы. Фасад. Бу темир решеткаларды дагы өзгөчө кылып чыгарыпсыздар, э? Жакшы, бул ачылат окшойт. Ачылат экен, э? Мына жерде. Ключтоп коюптур. Газдын чөтчүгү, газ келген, үйгө кирген, бул жака кириптир. Бул жакта тосулуптур. Гүлдөр. Бул жакта тапчан кылып алсаңыздар болот. Стол-устулдарды коюп, ушул жерде салкында отурсаңыздар. Салкын экен. Кафелденип турасыздар. Жүрүңүздөр эми. Бу жерде ремонт вот быйыл кылдым мен. Бир ай бөлө элек түшү. Жакшы. Апапак болгон темир эшик, главный, брондолгон эшик деп койсок дагы болот. Жүрүңүздөр эми. Кана бисмилла. Үй менен тааныштыралы сиздерге. Коридор. Бул жер светти, ушул жерден жандырасызбы? Жакшы мына. Мына коридор, урматтуу тугандар. Болжол менен бул жагы 4,5 метрде чыгып калат. Туурасы 2,5 метр. Бул тарапка ар бир бөлмөгө өзүнүн эшиктери менен кирип кетесиздер. Оң жактан баштай берели. Бисмилла. Бул алюминий экен эшик, э? Жакшы. Оппа, жүрүңүздөр. Светти жандырып койдук мына. Бул эми студия деп койсок дагы болот экен. Өзгөчө мебель эмеректерди орнотуп, бул жерде ашкананы дагы жакшы пландап коюпсуздар. Бул жагында болсо ашкана эмеректери, тамакты жылытасыздар. Духовка. Бул жакта отопление келиптир. Газ плиталары, жаратылыш газы келген, вытычкалары бар. Бул жерден тамактын жыты чыгып кетет. Точкалар, кафелденген. Стиральный машина, кол, идиш аяк жуучу, раковина. Жакшы. Ушул жерден эле жууп, бул жака узатып кое берет экен тамакты. Жакшы, өтө сонун. Бир 5-6 адам отуруп ушул жерден тамактанат. Бемалал. Төрткө, узун турасы 4-кө 5 болгон. Отопление мындай электрический бар, мына. Общее отопление бүт үйдө. Мына электрический бар. И печное отопление. Эки тараптан. Көмүр менен, отун менен, кыскасын айтканда электр энергиясы менен дагы жылуу болот экен. Жакшы. Өтө сонун. Бул тараптан бир терезе, бул тараптан дагы кичине бир аз порчкага окшогон терезелер, орнуктары бар экен. Андан дальше бул жака келе турган болсок, экинчи бөлмө бар. Бул экинчи бөлмө. Асты ламинат болуптур. Потолок болсо натяжной потолок, терилме, шыптама потолоктор, люстралар илинген гипсокартон менен жасалгаланып, айланасы бүт ошо софиттер дагы өз ордунда жанып турат. Түнү кооз болот. Отоплениянын турбалары турат. Көзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жакта 2 терезе,
бир 6га 4 болгон бул кандай конок бөлмөсүбү? Зал. 20 адам сыгат. Конок бөлмөсү? Да. Жакшы. Азыр эми спальня болуп пайдаланып турабы? Балдар келди. Неберелер. Неберелер деңизчи, Бул жактагы эмеректер дагы бүт барды калабы же кетеби? Сүйлөшөбүз кандай. Сүйлөшөсүздөр. Жакшы. Анда жүрүңүздөр, экинчи бөлмөгө кирели. Бул азыркы көрсөткөн бөлмөм жакшы жасалганлыктыр. Моющий обойлор силерге дагы бир кирип көрсөтүп коеюн. Моющий обойлор чапташылып туруп мактоондар. Жакшы жасалганлыктыр. Андан өтсөңүздөр, бул жакта 3-чү бөлмөгө башпагалы. Бул жер өзүнчө бир дагы бир бөлмө, кирди чыкты 2 бөлмөлүк экен, эжеке. Бул чакан бир 3-кө-3 болгон бир бөлмө. Телевизор менен сабак даярдайсың кааласаң. Андан өтсөң бул жакка дагы бир спальня. Бул 4,5га 3 болгон бир бөлмө экен. Натяжной потолок, гипсокартон менен кооздолгон, софиттердин орду каралган. Бир терезе орундуктары бар, астында батарейкалар, отоплениянын батарейкалары орнотулган. Жакшы, бул жерде тартмайлар бар экен, трюмалар. Жакшы, асты ламинат, Да. Биз эми акыркы бөлмөгө киребиз. Бул кандай бөлмө болуп калды? Спальня. Бул дагы спальня, Салкындыгын айтыңыз. Бул салкын, салкын комната. Салкын өтө сонун экен. Караңыздар, билинип турат. Сыртта 40 градус ысык, бул жакта болсо кондиционер тургандай салкын болуп турат. Кышында жылуу болсо керек. Кышында бу жерде мана комната отопления жок, потому что адам жашабайт бу жерде. Биз 3 комната кылдык, а так бу жерден отрезал вообще отопление. Түшүнүктүү. Асты пол экен. Бул дагы эмеректерди эми өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Да. Калабы, кетеби, Кетеби. Жакшы. Жүрүңүздөр эми. Чыгалы, чыгып баратып, киргендеги сол тараптагы бул душ туалеттин орду болсо керек. Жакшы. Кол жуучу раковиналар бар, күзгүлөр бар. Унитаз бар экен. Бул жакта чайкануучу душ бөлмөсү. Мына. Урматтуулар. Ремонт менен жакшы. Бул күзгүлөр бар экен. Эшиги болсо пластиктен. Жакшы. Бул жагы болсо сонун го. Айнекче. Вытычкалары бар экен. Аристон бар экен. Жакшы. Эми эжеке. Баасын канча дейбиз? Ой. 150 миң. Биз биринчи баасы. $150,000 кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Сүйлөшөбүз. Реальный клиентке түшүп бересизби? Сүйлөшөбүз тоже. Реальный клиент. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү барбы? Анда сүйлөшөсүздөр. Тоже сүйлөшөбүз. Если Бишкекте квартира или үй болсо, алмаштырабыз. Обмен болсо. Негизи андан карап көрөсүздөр. Да. Негизи нак акчага сатасыздар. Нак акча, да. Жакшы. Анда эмесе урматтуу туугандар, мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Жыйынтыктап жатып, бул жер өзүңүздөр билесиздер, Оштун салкын, таза, тынч жерине айланган Анар Төлөйкөн тарап. Төлөйкөн кичи району 29-чу домдун жан башында турат. Досав имаратынын артында ушунан ход кеткен, ходдун түз чыгып барсаңыздар, миллион маркетинен чыгып каласыздар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, бала бакча айланасында толтура, мектеп жакын жерде толтура, маршруттук каттамдар каттайт. Эгерде бул жака чыксаңыздар маршрутка ошончо, бул жака чыксаңыздар тагы Кооператив көчөсүнөн чыгасыздар. Жанагы Энесайдын жанынан, Энесай кафеси, ресторанын жанынан Эгербел тараптан чыгып барат да. Анда урматтуугандар, мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. $150,000 бааланды. Ээсинин номери экран астында камтып турат. Толук маалыматты өзүнөн дагы чалып алсаңыздар болот. Келип көрүңүздөр, жакса алыңыздар. Шаардын ичинде ушундай жер үй жана ушундай 10 сотуктун тегерегиндеги жердин өзүн табуу кыйын азыр. Чамдаңыздар, чалыңыздар, сиздерге насип кылсын, содаңыздарды берсин.